Негізі бүгін бір маселе екен, бұл транспорт жана коммуникациялар министрлігінен бұл атқан жұмышы жана планы бойынша. Бұл тура маселе, себебі негізі бүгін күнде жол маселесі, көпірі маселесі Қырғызстанда аябай орчунду, барлы ошо жол бойынша көптөгөн бизге каттар, сунуштар келип атат күнүнө. Бирок мына карап келсек, ошо акыркы 2-3 жылда бул тармак боюнча аябай жакшы, көзгө көрүнө турган иштер болуп жатат. Бул жерде Жогорку Кеңештин тарабынан көптөгөн ошого тийиштүү маселелерди биз толугу менен колдоп берип атабыз. Мына кечээ эле жол фондуңар боюнча салыктар эмес не налоговый доход боюнча биз жакшы бир мыйзамдуу болуңарды колдоп бердик. Себеби анын жыйынтыгын карасак, силер бир жылда эле 4 миллиарддан ашык акча каражатты үнөмдөпсүңөр. Анын алкагында ички жолдорду, тышкы жолдорду, мындай проекттеги жолдорду кылып, жана 1200дөн ашык техника деп айтылды. Ошо каражаттардын эсебинен алынып бүгүн келип атыптыр Кыргызстанга. Бул негизи жакшы көрүнүч. Эми ошону алкагында бизге биз мына карап чыксак маалыматыңарды, мына ири чоң проекттерди силер жакшы убагында алып кетип атасыздар. Но бирок ошонун алкагында мына ички жолдорубуз калып кетип атат да. Себеби негизги техникаларды бүт мына дептерди силер ошо чоң ири проекттерди убагында бүтүрөлү деп ошол жака таштап, анан көптөгөн асфальт чыгаруучу заводдор негизи ошол жака иштеп калыптыр да. Ошондуктан мына ички жолдорубуз аз-маз пландан калып атат. Анын мойнуна алыш керек. Себеби биз элге чыгып региондорду кыдырганыбызда ушул көйгөйдү көрүп атабыз да. Ошону кандайдыр бир силер аракет кылып, ошону тең алып кетишиңер керектисиңер да. Ошо силердин планга кирген ички жолдорда ошо ири проекттер менен бир кылда алып кетишиңер керек. Бир жака бүт техниканы күчтүү бир тарапка эле таштабастан экөөнү тең алып. Албетте бул силер бүгүнгүндө азмыр кандайдыр бир тоскоолдуктарды, кыйынчылыктар түзүп атат, бирок ошо барышыңар керексиңер. Мына азыр 1000ден ашык техникаңар келип атыптыр. Эми ошону силер таркатып мындай распределение атканда ошону туура распределение кылып, ошо ички жолдорду калтырып башыңыз керек. Ошонун алкагында мен жаңарык жолу боюнча мына Жалал Абад Ош жолунда жаңарык айыл өкмөтүндө өзүң билесиздер, бул чоң трасса жолу. Ошол жерде бүгүн кайрылып светофорду суранып атышат да. Жылына ошол жерде көптөгөн жаш балдарды машина уруп больницага көп түшүп атыптыр. Себеби ал магистральный жол экен, ал жерде машиналар катуу жүрөт экен да. Биз аны кат менен кайрылганбыз. Ошону кайра өзүңүзгө жазып алсаңыз, мына азыр жолдор баардыгы бүтүп атат, бирок ошол светофор маселелерин биз анча-мынча карап коюп атабыз да. Ошо светофорду карап, ошол жерге ошо светофорду ойноштуруп берсеңиздер. Анан мына Кызыл Сеңир жолу эмне болуп атат? Ошол быйылга уже асфальттар салынып бүтөбү? Ал проект силерге план мезгилине кирген планыңарга, аны бүтүшүңөр керек эле. Данияр Эрмекович, саламатсызбы? Сиз туура айтып кеттиңиз. Биз республикалык бюджеттин эсебинен акыркы 2 жылдан баштап эл аралык маанидеги чоң жолдорду мындан ары өзүбүз курабыз деген деп пландаштырып, баарын колго алып, четинен баштадык. Биз баягы ошол жолдорду биз куруу учурунда баардык дептерди жалгыз дептин күчү менен эмес, бир 3-4 дебиларды мобилизовать этишке туура келип атат. Ошол учурда сиз туура айтып кеттиңиз, пландагы жумуштар ички жолдор боюнча кичине аксак пайда болду деп. Биз алар боюнча дагы бүгүнкү күндө кайра аягына чыгаруу боюнча болгон күч аракетибизди жумшап келип атабыз. Жаңарык Кызыл Суу жолу боюнча былтыркы жылы бир көпүрөсүн оңдогонбуз. Ал жолду биз келечекте Гүлчөгө чейин асфальттап берүү боюнча планыбыз бар. Кийинки жылда сөзсүз түрдө карап кайра базамдап этебиз. Андан кийинки светофор боюнча аябай көп кайрылуулар келет, бирок светофорлорду орнотуу боюнча ал ГАИнин жанагысы болмоюнча биз кое албайбыз да. Ошон үчүн бизге ГАИ предписание бере турган болсо сөзсүз түрдө коебуз. Ал боюнча иш алып барабыз. Рахмат, Мирзан айып. Сиз азыр Кызыл Сум жолун айтып кеттиңиз.
Кызыл Суу жолу биз былтыр киргизгенбиз. Министр менен кеңешип, ошону титулдук баракчага киргизип, ошону баштайтып, ошол силер улантасыңар да ошол жолду. Сиз ошону айтып кеттиңиз. Мен просто суроомду Кызыл Сеңир, Куршап айыл өкмөт Кызыл Сеңир айылын айтып кеттим. Кызыл Сеңгир, по-моему, Кремль деп айтылса керек ошол жолдо. Быйылкы жылга 2 километр киргизилген, 2 километрдин азыр где-то 1 километри бүтүп калды. Калган 1 километр деле бир жума Бүтөт да. Ал себеп силерде көп болсо 2 жумалык эле жумушуңар калды. Ошону алкагында бүтүп калабы? Бүтөт. Бүтөт. Мынау жакшы айтып кеттиңиз, мынау Гүлчөгө чейин дедиңизби? Гүлчөгө чейин бул проект кирген. Биздин планыбыз бар ошол жолдо. Кызыл Суу жолу. Жаңары Кызыл Сууду Гүлчөгө чейин кылабыз деген планыбыз бар. Рахмат. Анан дагы бир мынау маселе, мына Таш арыктан Кара Сууга кеткен жолду силер мен өткөн барганда карасам жакшы уже баштаган экенсиңер. Эски асфальттарны полну алдыртып, анан асфальтка даярдоо иштерин уже бүтүрүп экенсиңер. Ошону качан басасыздар асфальтына? Сиз айткан Таш арыктын жолу боюнча биз жолдун негизин асфальт төшөөгө чейинки жумуштарын толук бүткөнбүз. Азыр Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын директору бир 10 күндүн ичинде бүтүрүп берем деп айтып атат. Ага жетиштүү материалдар бар. Рахмат, ошону бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Себеби буну бүтүрө албай калсак, азыр дагы жаан жаап кыш келгенде ошо даярдоо иштериңер, асфальт басканга чейин даярдоо иштериңер просто жок болот да. Себеби ал жерде чоң машиналар жүрүп, анан кышка калып кетип басылбай калса, кийинки жылы ушу кетирген акчаңар мындайча айтканда жөн кетип калган болот да. Кандайдыр бир убуттук силерге алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн кылган ишиңерди аягы чейин чыгарып койсоңор, мен ойлойм, силер ошо туура багытта иштеткен акчаңар ушу асфальт менен басылып калат да. Ошон үчүн ушу баштаган иштериңерди бүтүрүп койсоңор, мен ойлойм кийинки жылга кандайдыр бир көйгөйлөр түзүлбөй калат. Рахмат силерге. Негизи биз карап чыктык, маалыматтарыңар жакшы, оюңар жакшы. Негизи мен ойлойм көптөгөн ири мына проекттерди азыр айтып кеттиңиз, ошо ишке ашып калса, мен ойлойм ошо силер министрликтин тарабынан көзгө көрүндү чоң ийгиликтүү иштерди аткарылышыңардын жыйынтыгына чыгып алышыңарга мен тилектешмин. Ийгилик каалайм силерге.